Assalamu alaikum ardaqtуу Teskabар kanalının көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн Бишкек калаасынан дагы бир сатыла турган сонун үйдү көрсөтмөкчүбүз. Азыр Бишкектеги Жибек жолу проспектиси менен мынабул Жусуп Турусбеков көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Бул жерде 4 көчөдө Вавилон салтанат үйү бар. Аны жакшы билесиздер. Бул Жибек жолу проспектиси. Ал жактан Молодая гвардия тараптан келесиздер дагы Вавилондун тушунан сол тарапка буруласыздар, Жусуп Турусбеков көчөсү. Тиги жерге кирип кайра солго бурулуп анан ылдый түшөсүздөр. Мынакей туугандар, мына бул көчө Жусуп Турусбеков көчөсү. Жибек жолудан ылдыйга түшүп келе бересиздер, анан сол тарапка дал ушул жерден буруласыздар. Бул түп көчөсү. Бул жер ремонт болуп жаткандыгына байланыштуу унаа менен сиздер нар жагынан кирсеңиздер болот. Туугандар, Турусбековадан эч канча деле жүрбөдүм. Болгону 100 метрден бир аз гана ашыгыраак жол жүрүп, сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Мына бул түп көчөсүндөгү 11А номурундагы сатыла турган үй экен. Көчө тарабына мындай заманбап дарбазаны койгон, бул жагы калитка. Ал эми дуалды көтөрүп, уруп, сырткы фасатын мынантип сары таш менен жасап коюптур. Брусчаткаланган. Көчөсү асфальт. Бул түп көчөсү батышты көздөй барганда Махатма Ганди, тактап айтканда Молодая гвардия көчөсүнө кошулат. Ошол жерден бери кирсеңиздер да болот. Эми жүрүңүздөр. Мен сатыла турган үйдү бир катар айланып көрсөтүп чыгайын. Сиздер болсо назар салып туруңуздар, көңүл буруп туруңуздар. Азыр чекеден көрсөтөм. Үйдүн ээси менин жанымда. Азыр суроолорго жоопторду алабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Иштер жакшыбы? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Мага жакын келиңиз. Катуу сүйлөп, менин суроолорума жооп берип турасыз, а? Макулбу? Макул. Машалла. Мо гүлдөр аябай сонун өсүп тур го. Гүлдөр. Үй качан курулган? 2018 куруп бүткөнбүз. 2018 куруп бүткөнсүз. Бышык кыш да бул, Бышык кыш. Сейсмопоезд колонналары Колонна кеткен, монолит бүт баары. монолит бүт бар. Үйдүн крышасын көрүп турасыздарбы, туугандар? Күрөң түстөгү шоколад өңдүү металлы черепица менен жабылыптыр. Кар тормуздары, суу түтүктөрү, фронтондору бүт баары жасалыптыр. Андан сырткары үйдүн сырткы фасатын сары таш менен жасап чыгыптыр. 4 тарабы тең сары ташпы? Жок, ал деле сары таш. Ал деле. Жан тараптарычы? Байгындай шуба сыяктуу. Шуба кылгансыздар. Аябай жакшы. Үйдүн узун туурасы канча? 9-11. 9га 11. Канча квадрат чыгат бул эми? 280 квадрат метр подвалы менен. Подвалы менен 280 метр квадрат. Жер канча сотик чыгат өзү? Жер 4,5 сотик. 4,5 сотикка ушундай чоң үйдү куруп, анын астына мынандай навести да курган экенсиздер да? Канча унаа батат? 3 унаа батабы? 3 унаа батат да. 3 унаа батат. Эми 4 сотук жерге кандай планировка кылган? Ушуну да бир карап коюңуздар. Сырттан киргенде эле оң жакты бурулуп карасаңыздар, бул жерде сырткы ажаткана бар экен. Бүт гүлдөрдү эккен, газонду эккен, мынандай черешня дарактары да бар экен. Ал эми бул үйдүн алдындагы навес 3 унаа батат, светтери менен үстү фермаланып, арка болуп жабылган, туугандар. Көрүп турасыздарбы? Асты брусчатка, айланасы бүт песка блок. Бул дарбаза үстүнө көтөрүлөбү? Көтөрүлөт ачылат. Көтөрүлүп ачылат да? Жакшы. Өтө сонун дарбаза, туугандар. Келип эле дарбазаны ачып кирип, унааңыздарды коюп кое бересиздер. Эми үйдү бир катар көрүп чыгалы. Бул жерге тепкич жасалыптыр. Мына жагында да бир жарым метр аралык бар экен, Места бар. Бул жагындачы? Бул жагында 1 метрдей бар. 1 метрдей бар. Биягынан айланып аркага өтсө болобу? Болот. Болот деңиз. Абдан жакшы. Үйдүн аркасында да места калдыбы ана? Бар, места. Бар. Жакшы. Тепкичтер эмнеден жасалган? Мына перилалар Сары таш экен, Мыналар гранит таш. Гранит таш. Мына бул гранит таштан жасалыптыр тепкичтери. Мо перилаларын караңыздар, сары таштан ушинтип жасап чыккан. Бурон эшикти ачабыз дагы, анан үйдүн ичине кирип кете беребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул бут чечме, прихожка деп койсок болот. Киргенде эле оң жакта атайын эмерек бар экен. Күзгү тартмай сүрмө эшиктери менен купе. Туугандар, жарыктары бар. Сол тарапта атайын автоматтар коюлган. Домофон барбы, Домофон бар. Домофон бар. Жакшы. Бут чечмеден өтүп, туугандар, эми холго кирип баратабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо, үйдүн ички аян таябай кенен турбайбы,
Кирип эле оң тарапка бурулат экенбиз, холл төргө чейин созулат экен. Көрдүңүздөрбү? Ички аянты да аябай кенен. Бул жактагы 3 терезе тең, ичке узун формада коюлуптур. Аябай жакшы жарашыптыр. Пластик терезелер, сыртында бардыгында темир решеткалары да бар экен. Бул жагы холл. Холл негизи узун туурасы канча чыгат? Мисалы, мына дубалга чейин эсептесе. 7-8 метр чыгат экен, Чыгат. 7-8 метр чыгат экен. Анан холдун көпчүлүк аянты бул жакта да турат, туугандар. Көрүп турасыздарбы? Мен широкий көрсөтө турган болсом, холдон үйдүн ички обзору ушундай көрүнөт. Тепкич жасалган. Бул жагы санузелдер окшойт. LED экран коюлуп, кондиционер дагы орнотулуптур. Бул жерге жумшак эмерек да коюлган, гүлдөр өстүрүлгөн. Бул 3 терезеден сырткары бул жака 2 чоң терезе да коюлуптур. Терезелердин астында отопление батареялары да бар экен. Люстралар кандай люстра болду эми? Чоң люстра коюлуптур, Чоң люстралар. Потолок ортосу натяжной гүлдөрү менен экен. Занавескалардын карниздери кармандарга киргизилиптир. Обойлор кандай обойлор? Обойлор итальянский обойлор. Итальянский обойлор деңиз, Жакшы. Эми бөлмөлөрдү чекеден көрсөтөлү. Мына бул 2 канаттуу эшиктен кире турган болсок, бул бөлмөңүз кандай бөлмө болот? Зал. Зал экен да, конок бөлмөсү. Узун туурасы 7-4 турбайбы, 7-4. Мына ушундай аянттагы зал, конок бөлмөсү. Канча кишиге орун бар? 12 кишиге. 12 кишиге орун бар экен. Мына сапаттуу заманбап итальянский обойлор менен жасалыптыр деңиз. Мына бул занавескалар дагы көрүп турасыздар, обойго түспөлдөш экен. Бул жакта эркер тарабында 3 терезе коюлган. Мынандай сүрөттөр илинген. Потолок болсо 3 тепкичтүү жасалып, натяжнойго дагы кооз гүл оймо түшүрүлүптүр. Кичи лампалар түстүү, чоң люстра баары илиниптир. Пол эмне? Ламинатпы? Ламинат экен. Килем да салынган. Коноктор үчүн бул зал даяр, туугандар. Көрүп турасыздарбы? Кооз сонун жасалыптыр. Эми кийинки бөлмөгө өтөбүз, жүрүңүздөр. Бул бөлмөнүн жанында эмне бар? Кухня. Кухня бул жагы. Мына кухня ушул жакта жайгашыптыр. Көрүп турасыздарбы? Төрү бүт эмерек, үстү өзүнчө, асты өзүнчө, ортосу болсо кафелденип, суу киргизилиптир, суу киргизилиптир. Бул жерге холодильник коюлган. Газ барбы? Бар, газ. Газ природный, Жакшы. Мында болсо 6 адамга орундук бар экен, чай иче турган. Кухня, көрүп турасыздарбы? Таза суулардан бери киргизген, коюп койгон. Потолок болсо гипсокартондон жасалган экен. Кухнянын ички аянты 4-кө 5, 20 метр квадрат окшойт. Бияка чыга турган болсок эмне бар? Тапчан го, Тапчан жака жасаптыр, караңыздар. Мына бул жерде сырткы тапчан бар экен. 30-40 см бийиктикке көтөрүлүп жасалыптыр. Чекелери бүт гүлдүү темирлер. Үстү болсо мынандай ачык каражат менен жасалган. Сонун. Мына үйдүн артында деле аянт бар турбайбы? Брусчаткаланган, бактаракка деле орундук бар экен, суу чыгарылыптыр. Жакшы. Үйдүн күн чыгыш тарабынан айланып келе турган болсок, бул жагынан келсек болмок экен, Подвалы мененби? Подвалы да бар. Подвал. Азыр подвалга дагы кирип көрөбүз. Ага чейин 2-нчи кабатты бир катар көрүп түшөлүбүз, спальнялар болсо керек, 2-нчи кабатта. 2-нчи этажга чыгалы. Ага чейин мына бул жерде 2 эшиктүү, көрүп турасыздар, 2 башка санузел бар экен. Буга кире турган болсок, душевой экен, көрүп турасыздар. Мына душевой кабина коюлуптур. Кир жуучу машина болсо өз ордунда турат. Бул жагында болсо ушу күзгү раковиналары менен коюлган. Бүт ички тарабы кафелденген, вытяжкаларына чейин коюлган. Кыскасы бул жагы жуунуучу бөлмө экен. Эми кийинкисине өтөбүз. Мына бул бөлмө. Жаткан экен бул жагы. Жакшы. Бул өзүнчө жасалыптыр да, Дилфорд шкалуу экен. Күзгү раковиналары менен тургандар. Мына унитазы да коюлган. Эшиктер дагы заманбап татынакай сонун эшиктер экен, Гүлдөрү да аябай жакшы. Чекесиндеги пароктору менен жакшы чыгыптыр. Мына көрдүңүздөрбү? Мына залдын эшигин эле мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Аябай сапаттуу эшиктерден коюлган экен. Эми тепкичке келебиз. Тепкич эмнеден жасалган? Байке. Каражыгачтан. Каражыгачпы? Каражыгач. Каражыгачтан жасалган тепкич менен көтөрүлүп биз 2-нчи кабатка чыгып баратабыз. Барып солго бурулуп кайтып 2-нчи кабатка чыгабыз. Дуал тарабында дагы жандамасы бар экен, туугандар.
Экинчи кабатка чыгып баратканда сразу эле коридор көрүнөт. Потологу натяжной, люстра силинген, оңдо солдо бүт бөлмөлөр бөлүштүрүлгөн. Ушул жерден сиздер сол тарапка бурулуп караңыздар. Кылчайып бул жакты карасаңыздар, мына жакта да эки эшик бар экен. Бул жагына да киресиз. Бирок асты кандай көрүнөт, муну дагы бир катар көрүп кое берсеңиздер болот. Көрдүңүздөрбү? Мына эмне? Экөө саны жерби? Санында. Астында экөө кандай болсо ошондой эле ошондо. Окшош экен, а? Жакшы. Биз экинчи кабатка чыктык, эми экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү чекеден тааныштыра берели. Мына бул бөлмөгө кире турган болсок, спальнябы? Биринчи спальня, мына экинчи кабаттагы оң тараптагы. Узун туурасы жанагы кухнянын ички аянтынан бир аз кичинерээк экен. 4кө 4,5 десек болот туугандар. Мына полосатый обой менен жасалган экен. Ички дизайны, ремонту да аябай кооз, жакшынакай чыгыптыр, серьезный. Эки терезе, эки отопление батареясы, кошумча зималета кондиционери да коюлуптур. Полу ламинат экен, экинчи кабаттагы. Бул жагы эмне, кладовкабы? Кладовка. Төшөккана деңиз, Төшөккана. Жакшы. Сонун кийим кече, төшөк, жууркандар бүт баары ушул жакка кирип кетет. Эми мына коридорго маани бериңиздер туугандар. Мына бул эки эшикти жаап бул жагын көрө турган болсок, бул жерде дагы мына аянт бар экен. Көчө тарап ушул жактан, ушул терезеден аябай жакшы көрүнөт. Үстү жагы болсо мындай арка болуп жасалган туугандар. Аны дагы көрүп байкап койгонуңуздар дурус. Оң жактагы экинчи бөлмөгө киребиз. Бул да спальня экен, Бул да чоң спальня экен туугандар. Астында жана залды көрбөдүңүздөр беле? Ошонун жарымынан көбүнүн үстү жагы да. Бул жагы эркер формасында чыгарылыптыр, 3 терезеси бар экен. Жалюзилери тартылган. Андан сырткары батыш тарапта чоң терезе коюлган. Ачык түстөгү обойлор менен жасалып, бул жагына интернет антенналардан бери киргизилиптир. Бул чоң спальня. Полу ламинат экен. Ички ремонту, потологу аябай кооз, сонун жасалыптыр. Жактыбы сиздерге? Канчалык деңгээлде жакса комментарийге жазып койсоңуздар да болот, же лайк басып койсоңуздар да болот туугандар. Эми анын карама каршысына келели. Бул жагы детский экен да? Детский. Балдардын бөлмөсү. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Бул астындагы чоң холдун үстү десек болот. Бул жагында ошо астыңкы холдогу төрдөгү турган терезе сыяктуу эле үстүндө дагы 3 терезе коюлуп, анан бул жагына 1 терезе коюлуптур. Отопление киргизилген, потологу жылдызча формада жасалыптыр. Люстра илинген. Ички аянтын айта турган болсок, 3,80ге 4 экен, Жакшы. Полу ламинат, экинчи кабаттагы бардык эле бөлмөнүн, коридордун полу бирдей эле экен негизи. Эми бул жакка киребиз. Кыздардын бөлмөсү экен, Кыздардын уктоочу бөлмөсү. Мына, көрдүңүздөрбү? Кыздардын уктоочу бөлмөсүнүн төрүндө атайын эмерек коюлган. Бул жакта болсо ушу эки кызга атайын уктоочу керебеттер жасалган. Потологдагы кыздардын көңүлүндөгүдөй, кыздар эңсегендей. Сонун. Бирок бөлмөнүн ички аянты, формасы бир аз башкачараак. Бул жака кыйшайып кетет экен негизи. Көрдүңүздөрбү? Буяка бир 3 метрдей кетет, наракка 2 метрдей кетет экен да. Формасы 4 бурчтук эмес, башкача формада. Эми экинчи кабаттагы коридордон душевойду дагы көрсөтүп коелу. Астында душевая кабина болсо, а үстүндө болсо мындай ванна коюлуптур. Ошондой эле күзгү раковиналары коюлган. Андан сырткары кафели бир аз башкачараак, молочный цветте жасалыптыр. Бул жагына кире турган болсок, биринчи кабаттагыдай эле экен, Ошондой. Ажатканасы. Жакшы. Сонун. Биринчи этажы да сонун, экинчи этажы да сонун. Үйдүн планировкасы да сонун. Кеп жок демеле. Үйдүн баасын сурайбыз эми. Канча дейсиз үйдүн баасын, ака? Байке? 240 миң отам, ошол турушунда. 240 миң. Алып кетебиз, калган бүтпөй калат. Анча-мынча буюм тайымыңызды, кийим кече, төшөк жууркаңызды алып чыгып кетесиз, калганы калат, Түшүнүктүү. Мына, эртерээк үйдүн ээси болгонго ашыгыңыздар, анан кечигип калбаңыздар, кийин аттин кылмай жок. Эртерээк айтып койбопсуң да атакыл демеңиздер. Үйдүн баасын айтты. 240 миң доллар кеми бар деп атасызбы ошондо? Аны сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Обмен вариант бартер. Варианттар бар. Бар. Жакшы экен. Биз эми сыртка чыктык. Азыр подвалды да көрөбүз. Подвалга эмне жасаса болот? Жашаса болобу? Аны да көрөбүз.
бирок ушул жагы менен кайтып чыгып кетебиз. Эми подвалга келебиз. Мына подвалга ылдыйга түшүп баратабыз. Тепкичтин айланасындагы бүт мынандай атайын гранит таштар менен жасап чыгыптыр туугандар. Көрдүңүздөрбү? О, биягы да жилой го, Бул коридор экен, бүт пол, кафе туугандар. Караңыздар, төрдөгү бөлмөгө кире турган болсок, охо! Биягы спортзал го, Дүйнөнүн чемпиондору ушул жерден чыгат тең. Мына, караңыздар, спортзал кылып аябай сонун жасап коюптур. Денени ушул жерде чыңдагыла. Канды ушул жерде жүгүрткүлө туугандар. Дени сак жашайсыңар. Бул стол тенниси көрдүңүздөрбү? Бүт машык оянчасы даяр экен. Беговая дорожкадан бери коюп чыгыптыр. Сонун турбайбы? Аябай жакшы. Ушул жерден машыгат экенсиз, Теннистин столду калтырып кетесизби? Калат. Калат, Дорожкада калат. Биякта дагы бир бөлмө бар экен. Бул да жилой экен, Бир аз свет ойноп калыптыр, алмаштырып коюш керек экен. Полу бирдей эле кафе экен. Мына жерде дагы бир төрдө оң жакта бөлмө бар экен. Бул жагы идишкана турбайбы, Кладовка. Идиш аяктын бүт баары ушул жакта экен. Көрүп атасыздарбы? Мына, энекебиздин идиштери ушул жакта. Бул да өзүнчө бир бөлмө. Ага чейин мына жакта дагы бир бөлмө бар. Үйдүн отопление, жылуулук системасы бүт ушул жерден уюштурулат экен. Эки печка коюлуптур го эмнеге? Бирөө көмүр менен, мына газ менен. Бирөө көмүр менен, бирөө газ менен деңиз. Кайсы мына берки газбы? Ооба, мына беркинчи газ. Былтыр кышында кайсынысын иштеттиңиз? Только газ иштетип алабыз. Газ. Айына канча келип атты примерно? Где-то 12 миңге чейин чыгат. Полностью үйдү ысытыштын да? Ата көмүр жаксаңыздар деле айына бир канча мынча квадраттуу ысытыш үчүн 1-2 тонна жагып коесуздар. Зато көмүр, газ, электр тогу 3 түрдүү отун менен ысытсаңыздар болот экен. Бүт системасы жасалган. Бул теплый пол кайсы эле? Теплый пол ошо биринчи этажга чыгып кетет, полный биринчи этажда теплый пол бар. Биринчи этаждын асты, полдун асты теплый пол, Теплый пол, Ушул жерде байкап калдым. Жана биринчи этажда айтпаган экенсиз. Көрдүңүздөр туугандар, баса белгилеп айтам. Отопление системасына биринчи кабаттын полунун астындагы теплый полу, жылуу полу бүт туташтырылыптыр. Аристон кайсы Аристон? Мына Аристон. Үстүндөгү саныжелдикиби? Жакшы. Сонун. Аябай жакшы. Үй мага өтө эле жакты туугандар. Пул болгондо өзүм эле келип алып коймокмун. Азыр эми жашоо ошто. Азыр буга жете турган пул деле жок. Сиздерде болсо керек. Чөнтөктү кытыгылап, карап эсептеп сүйлөшүңүздөр. $240,000 кеми бар экен. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Обмен вариантын деле ойлонуп көрөм деп атат. Жайгашкан жери аябай жакшы. Жибек жолу проспектиси менен Махатма Ганди же болбосо Молодая гвардияга аябай жакын. Ош базарга жакын. Бишкектеги бардык мекеме ишканаларга жакын, мектеп бала бакчаларга жакын, мечиттерге жакын, кыскасы транспортко жакын, ушундай. Коммуникациясын айта турган болсок, газ бар экен, Газ, канализация, свет бар. Бүт баары центральный. Центральный. Көрдүңүздөрбү? Центральный жерден центральный коммуникациядагы үйдө колго киргизгиле. Мен жыйынтыктайм. Айта турган сөзүңүз барбы? Оногу үстүндө 2 комнат мансардка даярдатып койгонбуз. Кайсы? Ана үстүндө мансард кылса да болобу? Мансардтын үстү мансард 2 комнатка даярдап койгонбуз, пока кылбадык биз. Кылбадыңыздар. Охо, эми мансард болсо өзүңүздөр элестетиңиздер туугандар. Астында подвалы 1-рүүн, 1-этажы 2-рүүн, 3-этажы 2-этажы 3-рүүн, мансард кылса 4-рүүн болуп кетет да. Сонунда көрдүңүздөрбү? Бул үйдү алыш керек, жыргап жашаш керек. Ошол күндөрдү сиздерге насип кылсын. Мен жыйынтыктайм. Эгерде жаккан болсо, анда лайк басууну, комментарий жазууну унутпаңыздар. Биздин чыгарылыш жаккан эле болсо, анда жакындарыңыздарга бөлүшүп коюңуздар. Мен кайттым.